Эски сыналгы менен компьютер мониторун көпчүлүк көнүп калганда эле таштандыга таштайт. Бирок мындай кылууга таптакыр болбойт. Анткени күнүмдүк тиричилик техникасында айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келүүчү заттар бар. Не тайна, да, что в оргтехнике есть и пластик. Мындай техникаларда желим бар экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Ал эми желим болсо оңой менен чирип жок болбойт. Желим, темир же электрондук платада сөзсүз түрдө химиялык элементтер бар. Бул жер кыртышына сиңип, кийин сууга дагы кошулушу мүмкүн. Бул албетте биздин экологиябызга зыян алып келери айдан ачык. То есть потом и может и попасть и в воду, то есть естественно это потом неблагоприятно будет и сказываться на нашей экологии. Павел Мухин экологияны коргоо менен бирге мындан пайда табуу жолун дагы ойлоп тапкан. Таштандыларды кайра иштетүү экологиялык жана кирешелүү бизнес болуп саналат. Адам заты жаратылыш байлыктарынын эсебинен жашап келет жана мунун бардыгын бизге жер эне тартуу кылууда. Бирок көйгөй бул ресурстардын көпчүлүгү кайра жанбагандыгында. 20-кылымда илимий ачылыштардын, адамдардын санынын көбөйүшүнүн жана базардын глобалдашуунун аркасында ресурстарды пайдалануу бир топ эсеге жогорулаган. Мисалы күйүүчү майды казып алуу 19-кылымга салыштырмалуу 30 эсеге өскөн. Буга дүйнөлүк өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 50 эсеге жогорулашы себеп болгон. Өткөн 100 жылдыктын ичинде пайдалуу гендер жер астынан бүтүндөй цивилизация тарыхындагыдан дагы көп казылып алынган. Бүткүл дүйнөнүн окумуштуулары бүгүнкү күндө ресурстар менен камсыздоо көрсөткүчү тууралуу сөз кылышууда. Бул деген азыркы бар байлыктар менен аларды колдонуу масштабтарынын дал келүүсү. Минералдык ресурстар менен камсыздоо, чалгындалган жердин запастары заманбап колдонууга жете турган жылдарынын саны менен эсептелет. Мисалы Орусиянын жаратылыш көмүрү 87 жылга, Эмирликтин мунай газы 135 жылга, ал эми Казакстанга болсо таш көмүр 485 жылга жетет. Токой жер жана суу ресурстары менен камсыздоо, алардын корун ар бир адамдын жашына жете тургандай эсептелет. Мисалы Орусиядагы токой ар бир адамдын башына 5 гектардан туш келсе, АКШда 1 гектардан дагы аз. Канадада болсо ар бир кишиге 15 гектар дал келет. Ошол эле учурда жыгач ресурстарын жок кылуу укмуштуудай тездик менен өсүүдө. Акыркы 200 жыл ичинде эле жер бетиндеги токойлордун аянты 2 эсеге кыскарган. Бак-дарактар менен өсүмдүктөр 20% кычкылтек иштеп чыгарары белгилүү. Андыктан алардын аянтынын кыскарылышы атмосферанын сапатына олуттуу таасир тийгизүүдө. Эрозия жылына 25 миллион тоннага чейин түшүм берүүчү жер кыртышын жок кылып турат. Мунун бардыгы адамзаттын чарбалык ишмердүүлүгүнүн натыйжасы. Мунай затынын азыркы күндөгү дүйнөлүк кору ар кандай эсептөөлөргө ылайык 1,5 триллиондон жогору, тагыраагы 1,65 триллион баррелди түзөт. Акыркы күндөрү тастыкталган көлөмдөр менен кара алтынды казып алуулардын көлөмү адамзатына жакынкы 50-55 жылга жетет. Адам өзү жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдаланса болот. Адистер мунун бир нече жолу бар экендигин айтышууда. Бул желим, күйүүчү май жана башка ушул сыяктуу айлана чөйрөгө зыян алып келүүчү заттарды колдонууну кыскартуу менен энергиянын кайра жанма булактарын пайдалануу жана кайра иштетүү ыкмасын жолго коюу. Бул таштандыларды кайра иштетүү көйгөйүн дагы жоюуга шарт түзөт. Анткени анын көп чогулушу химиялык курамы бир тектүү эмес таштанды газын пайда кылат. Бул заттар жердин озон катмарын кыйратып жок кылат. Казакстан пайдалуу гендерге бай өлкө. Бул ресурстар албетте кайра жанма эмес. Андыктан Казакстандагы бүткүл дүйнө сыяктуу эле аларды сактап калуу тууралуу ойлонууда. Өлкө азыркы күндө эле суу камылгасы менен жер кыртыштары жаатында кыйынчылыктарды башынан өткөрүп келет. Бириккен Улуттар уюмунун Рио 20 тарыхый конференциясынан кийин бүткүл дүйнө туруктуу өнүгүүнүн негизги бөлүгү катары жашыл экономика тууралуу ойлоно баштады. Казакстан дагы жашыл экономикага карай багыт алды. 2013 жылы республикада атайын бул багыттагы концепт
концепция кабыл алынган. Ага бардык ресурстардын түрүн майнаттуу пайдаланууну жогорулатуу, азыркы инфратүзүмдү жаңылоо менен жаңыларын короо, калктын жашоо сапатын жана айлана чөйрөнүн сапатын дагы жакшыртуу кирет. Бул жерде суу коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Казакстан Республикасынын жашыл экономикага өтүү концепциясы 3 баскычта ишке ашырылмакчы. Биринчисинде 2013-2020 жылдар ресурстарды пайдалануу, оптималдаштыруу менен жаратылышты коргоо ишмердүүлүгүнүн майнаттуулугун көтөрүү, ошондой эле жашыл инфратүзүмдү түзүү каралган. 2020-2030 жылдар аралыгында эсептелген экинчи баскычта түзүлүп калган жашыл инфратүзүмдүн алкагында улуттук экономиканы өзгөртүү, кайра жанма энергетикасынын технологияларын колдоого алуу менен кеңири жайылтып, өнүгүүсүнө түрткү берүү, ошондой эле энерго майнаттуулуктун тун жогорку үлгүлөрүнүн базасында курулмаларды коруу мерченделген. Концепцияны жүзөгө ашыруунун жыйынтыктоочу баскычында 2030-2050 жылдарда улуттук экономиканы 3-чү өнөр жай төңкөрүшүнүн негизинде өткөрүү каралууда. 2017 жылы адистер ортодогу баскычтын жыйынтыктарын чыгарышкан. Мунун натыйжасында өнөр жай ишканалары менен жөнөкөй жарандардын энергияны пайдалануусу 18%га кыскарып, экономикадагы кайра жанма булактардын үлүшү 2 эсеге жогорулаган. Таштандыларды башкаруу тутуму өзгөрө баштаган. Калктын катуу тиричилик таштандыларды чыгаруу кызматтары менен камсыздоо 2016 жылдын аягына карата 10%га жогорулаган. Санитардык талаптарга жооп берүүчү таштанды таштоочу жайлардын саны 5%га көбөйгөн. Ушундай эле көлөмдө өнөр жай таштандыларын кайра иштетүү үлүшү көтөрүлгөн. Казакстанда бир нече баскыч менен таштандыны бөлүштүрүп, чогултуу киргизилүүдө. Адистер таштандыны кайра иштетип, жок кылуу жашыл экономиканын негизин түзөт деп эсептешет. Өз-өзүнчө ташталбаган таштандыларды бөлүштүрүп, кайра иштетүү бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Башында эле аны бөлүштүрүп таштоо менен муну кайра иштетүүнүн үлүшүн 70%га чейин жогорулатышы мүмкүн. Электрондук платалар бир тарапка, металл башка тарапка, желим болсо 3-чү тарапка бөлүштүрүлүүдө. Бул иш атайын жылдырылуучу жабдыктардын колунан келбейт. Андыктан мунун бардыгы кол эмгегин талап кылат. Ар бир системдик блок же монитордун жашоосу ушул жерден аягына чыгат. Электронные платы мы реализуем либо в Европу, либо в Россию. Но сейчас есть и ребята, которые... Электрондук платаларды биз Европага же Орусияга сатабыз. Бирок учурда бизде бул жакта муну иштеткендер бар. Ошондуктан темирин эритип, желимин майдалап туруп, азыркы күндө Караганда шаарында жайгашкан кампага берүүнү мерчендеп жатабыз. Ал жакта желимди кайра иштетип, жок кылуу иштери жүргүзүлөт. Мы думаем в компанию, которая находится в городе Караганда. Там уже специализированное предприятие по уничтожению и переработки пластика. Көпчүлүк электрондук платалар баалуу металлдарды камтыйт. Андыктан аларды көңүлдөнүү менен сатып алышат. Мында алынып келген таштандылардын бири дагы жер кыртышына, сууга же абага кошулбайт. Бул кампанын ишмердүүлүгүнүн аркасы менен айлана чөйрөнүн тазалыгы сакталып, ресурстар үнөмдөлөт. Также компания осуществляет сбор. Мындан тышкары компания кооптуу таштандыларды дагы чогултууну ишке ашырат. Биз дөңгөлөктөрдүн алкактарын, курамында сымап бар чырактарды, иштелип бүткөн майларды чогултуп, мына ушул кооптуу таштандыларды кайра иштеп жок кылуучу компанияларга жеткиребиз. Утилизация этих опасных отходов. Кайра иштетилген техниканын негизги ташуучулары болуп, бул жабдыктарды укмуштуудай көп көлөмдө жарактан чыгарган мекемелер эсептелет. Ошондой эле компания жеке жактардан дагы керексиз электрониканы кабыл алат. Быйылкы жылы бул жерде 1,5 миң тоннадан ашык иш техникасын кайра иштетүү мерчемделүүдө. Көпчүлүк дүйнөлүк ири мамлекеттер келечек жашыл экономикада экендигинде ишенишет. Мисалга АКШда альтернативдик энергетиканы өнүктүрүүгө басым жасалган. Күн жабдыктарынын жардамы менен 2030 жылга карата өлкө калкы колдонгон электр жарыгынын 65% жана жылуулуктун 35% иштелип чыкмакчы. Муну жаңы технологияларга ири инвестицияларды салуунун жардамы менен ишке ашыруу мерчемделүүдө. Мындан тышкары бул тармакта 5 миллиондон ашык жаңы жумуш орундары пайда болуусу керек.
Кытай дагы АКШ сыяктуу эле көбүнчө альтернативдүү энергия булактарына басым жасоодо. Акыркы 5 жыл ичинде Кытай эл республикасы 2000ден ашык экологиялык жактан зыяндуу компанияларды мажбурлап жаап салган. Өлкөдө энергияны сарамжалдуу пайдалануу, кайра жанма энергетика жана бул багыттагы зарыл болгон технологияларга мамлекеттик салымдардын көлөмү Америка менен Европанын көрсөткүчтөрүнөн бир нече эсеге ашкан. Жашыл өнүгүү багытынын улуттук стратегия негизинде тандап алынган Түштүк Корея өнөр жай, энергетика жана инвестицияларга, транспорттун экологиялык түрлөрүнө, тузсуз таза суунун альтернативдүү булактарына, таштандыларды кайра иштетүү технологияларына, сейил бактарын өнүктүрүү менен шаар четиндеги дарыяларды тазалоого өзгөчө көңүл бурулат. Министрликтер өз алдынча жүзөгө ашырган ар кандай долбоорлор жакында эле бюджеттик чыгымдардын негизсиз максаттарга жумшалуусунун алдын алуу үчүн бирдиктүү топтомго бириктирилген. 2011-жылы Түштүк Корея экологиялык инновациялар менен жашыл таза өнүмдөрдү колдоо максатында жашыл төлөм карталары тутумун ишке киргизген. Мындай карталардын жардамы менен экологиялык жана энерго майнаптуу өнүмдөр менен кызматтарды, ошондой эле жеке транспорт каражаттарынын ордуна коомдук транспортты пайдалануу эсепке алынат. Жапония таштандыларды кайра иштетүү менен жок кылуу жаатында укмуштуудай тажрыйбага ээ. Бул өлкөнүн аянты чектелүү болгондуктан таштандыларды сактоого жер тар жана бул жакта жеке ресурстар дээрлик жок эсе. Ошондуктан таштандыларды керекке жаратуу эң мыкты ыкма болуп саналат. Жапониялык таштандыларды ылгоо менен кайра иштетүү жолун иштеп чыккан жана бул жаатта өзгөчө философияны ойлоп табышкан. Бул жакта күйүүчү, күйбөй турган, кайра иштетүүгө жарактуу жана ири көлөмдөгү таштандылар атайын челектерге салынат. Ар бир таштанды түрү үчүн атайын өңдөгү жана көлөмдөгү өзгөчө желим баштыктар каралган. Баштыктарга батпай турган ири көлөмдөгү буюмдарга атайын чаптамалар жабыштырылат. Баардыгы туура ылганып салынышын таштанды ташуучу, унааны тейлөөчү жумушчулар көзөмөлдөшөт. Тиречилик техникасын кайра иштетүүгө алып кетүү үчүн анын мурдагы кожоюну каражат төлөйт. Жарактан чыккан керексиз техникасын көлөмсүз таштандыга ыргыткандар айып пул төлөөгө мажбур болушат. Мындай тажрыйба жакшы натыйжа берип, тиричилик техникасын кайра иштетүү мамлекетти жылына 1 миллион тоннадан ашык темир жана 50 000 тонна түстүү металлдар менен камсыздайт. Таштандыны бөлүштүрүү менен андан туура арылуу жана кайра иштетүү Казакстанга дагы абдан зарыл. Бул тууралуу бүгүнкү күндө адистер бир ооздон айтып келишет. Таштандыларды ылгап алуу, катардагы колдонуучу аны челектерге ыргытканда жана тиричилик таштандыларын кайра иштетүү үчүн чогултуучу жайда дагы ишке ашырылат. Реалии жизни диктуют нам бережное отношение. Жашоо чындыгы жаратылышка камкордук менен мамиле жасоого түрткү берүүдө. Бул жөн гана чакырык эмес. Казакстан дүйнөдө аймагынын чоңдугу боюнча 8-орунду ээлегени менен жаратылыштагы таштандылар менен булгап кете берсек, бул туңгуюкка алып келет. Кандай болгон күндө дагы таштандыларды кайра иштетүү зарыл. Муну дүйнөлүк тажрыйба айкын көрсөтүүдө. Бүткүл дүйнөлүк энергияны сактоо үчүн кайра пайдалануучу чийки затты колдонуу зарыл. Биз азыр ушул жаатта иштерди алып мировой энергии, да, сырье необходимо использовать вторично. В принципе, чем мы начинаем заниматься. Бул ишкананын ачылып иштей баштагандыгына аз эле убакыт болгон. Буга карабастан жарым жыл ичинде ал 25 000 тоннадан ашык таштандыларды кайра иштетүүгө жетишкен. Бул жерде жарактан чыккан тиричилик техникаларын кайра иштетүүгө жарактуу баардык баалуу материалдарды ылгап алынып бөлүштүрүлөт. На данный момент мы принимаем... Азыркы күндө биз Алматы облусунун Или аймагындагы таштанды чыгаруучу компаниялардан катуу тиричилик таштандыларды кабыл алуудабыз. Жакын арада Капчыгайдан дагы унааларды кабыл алууну мерчендеп жатабыз. Бул жерге келген унаалардан таштандыны кабыл алгандан кийин технологияга жараша андагы кайра иштетүүгө жарай турган баалуу нерселерди ылгап алып андан ары жөнөтөбүз. Мы дальше реализовываем. В принципе, процесс предельно простой. Заводко келип түшкөн катуу тиричилик таштандылары көбүнчө абдан кер абалда болот. Бул ишти кыйындатып жана жайлатат. Кээде таштандыны ылгоо мүмкүн дагы болбой калат. Мындай көйгөйдү чечүү жолдорунун бири бул албетте таштанды челектерге түшө электе аны ылгап алуу болуп саналат.
На данный момент он Азыркы күндө Иле аймагы жана Капчыгай шаарынын акимчиликтери менен бул аймактарда таштандыларды бөлүштүрүп чогултуу тутумун киргизүү боюнча келишимге кол коюлган. Жыл аягына чейин биз таштандыларды бөлүштүрүп чогултуу үчүн 200га жакын челектерди орнотуп, жарандарды бул жаңылык менен тааныштырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча бир катар иш-чараларды өткөрүүнү пландап жатабыз. каким-то образом сортировать отходы. Таштандыларды ылгап алуу бизнеси айлана чөйрөнү коргоо менен ресурстарды кайра иштетүү мүмкүнчүлүгүн жаратат. Бул кирешелүү дагы болуп саналат. Жакында эле испаниялык ишкерлер Казакстанда таштанды иштетүүчү ири ишкана куруу боюнча ниеттерин билдиришкен. Өлкөдө 2050-жылга чейин катуу тиричилик техникаларын кайра иштетүүчү комплекстик жаңылоо боюнча программа бекитилген. Анда кайра иштетилген таштандылардын санын улам жогорулатуу каралган. Казакстандын жашыл экономикага өтүү концепциясына ылайык таштандыларды кайра иштетүү 2030-жылы 40%га чейин, ал эми 2050-жылга карата 50%ды түзүшү керек. Бул заводдон ылгап алынган таштандыны сатып алуучу кардарлар бул желим күкүмдөрүн чыгаруучу же айнек жана алюминий банкаларын, кагаз менен катуу картонду иштетүүчү компаниялар болуп саналат. Мисалы, мындай ири ишканалардын бири жылына 60 000 тоннага чейин жараксыз кагаздарды кайра иштетет. Бул үчүн чийки затты Казакстандын бардык областтары менен коңшу Орусиядан дагы сатып алышат. С вами пришли сейчас в зал управления, где... Биз азыр сиздер менен башкаруу залына келдик. Бул жерде жараксыз кагаздар менен целлюлоза кайра иштетилет. Мында баардык ишти оператор компьютер аркылуу башкарат. Ал чычканчанын жардамы менен тигил же бул жабдыкты иштетип, токтотуп же анын мүнөздөмөлөрүн өзгөртүү менен жалпы технологиялык ишти көзөмөлдөп турат. Тем самым может она ее остановить, запустить, менять какие-то параметры и таким образом следить за целым за технологическим процессом. Муну менен компания токойлорду кыюулардан сактоо. Бул өндүрүштөн таштанды чыгарбайт. Анткени өндүрүш тилкесинин баардык калдыктары кайра иштетилип турат. Бул ишкана экинчи жашоо берүүгө мүмкүн болгон нерселердин баардыгын кайра иштетүүгө багытталган системанын бир гана бөлүгү. Сегодня у нас в стране работает оператор РОП, это расширенная ответственность производителей. Бүгүнкү күндө бизде өлкөдө өндүрүүчүлөрдүн кеңири жоопкерчилигинин оператору иштейт. Ал аймактарда чакан жана орто бизнести өнүгүүсүнө түрткү берет. Экинчи милдет бул аймактарда тиричилик техникаларын кайра иштетүү тутумун киргизүү менен бул жерде акимчиликтердин жоопкерчилигин жогорулатуу. На местах она предусмотрена, и поэтому развитие малого и среднего бизнеса именно в этом направлении она очень актуальна. Казакстандагы жашыл технологиялар эл аралык борбору катуу тиричилик техникаларын кайра иштетүү үчүн ылгап алуу көйгөйү менен дагы алектенет. Анын жоопкерчилик чегине экологиялык жаатындагы мыйзамдык негиздер дагы кирет. Бирок биринчи орунда жашыл энергетика жана энергиянын кайра жанма булактары турат. Аны өндүрүп чыгаруу менен эле чектелбестен сатуу дагы зарыл. С мая 2018 года у нас в стране действует аукционный метод. И вот в мае состоялся первый тур аукциона или первый... 2018 жылдын бугу айынан тартып өлкөдө аукциондук ыкма иштөөдө. Бугу айында биринчи этап ишке ашырылды. Анда энергетика министрлиги аукционго 1 гигаватт коюп 19 келишим түзүлгөн. Алардын ичинен 10 шамал электр станциялары болсо, түштүк аймактарда жүзөгө ашырылуу үчүн 4 күн, 4 суу жана Караганды областында 1 биогаз жабдыгын орнотууга багытталган. Реализация этих проектов. Значит, 4 солнечных, 4 водных на ТГС и 1 биогазовая установка в Карагандинской области. Кайра жанма энергия булактары жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу мамлекет тарабынан каржыланбай тургандыгын белгилей кетүү зарыл. Энергиянын альтернативдүү булактарын түзүү аукциондун жардамы менен тартылган инвесторлорго артылат. Мы ожидаем, что в этих проектах будут принимать участие наши крупные предприятия, как международные. Бул долбоорлорго Shell сыяктуу ири ишканалар катышат деп үмүттөнүп жатабыз. Анткени бул дүйнөлүк тажрыйба. Азыркы күндө дүйнөдө каржылоонун баардыгы кир, зыяндуу технологиялардан таза, экологиялык өндүрүшкө багытталууда. Жогоруда айтылып өткөн ири компаниялар мындай долбоорлорду өнүктүрүшүүдө. Андыктан биз жакшы инвестициялар түшөт деп ишенип турабыз жана бул долбоорлор алдыңкы 2-3 жылда жүзөгө ашырылышы керек. Развивать такие проекты. И поэтому
мы ожидаем, что будут очень хорошие инвестиции, и также эти проекты должны быть реализованы в течение 2-3 лет. Жашыл экономикага өтүү концепциясынын алкагында Казакстан алдына так, айкын мерчемдерди койгон. Жалпы электр энергиясынын өндүрүү көлөмүндө кайра жанма энергия булактарынын үлүшү 2020 жылга карата 3%, 2030 жылы 10%, ал эми 2050 жылга карай 50% жетиши керек. Бекернин Экспо 2017 темасы келечектин энергиясы деп аталган эмес. Келечек чындыгында эле жаңы энергетика менен жердин байлыктарын сактап калууда. Бул эл аралык көргөзмөнүн жыйынтыгында мындай 133 технология колдоого алынган. Анын ичинен 105 чет элдик болсо, 28 ата мекендик технологиялар. Бул долбоордун көпчүлүгү бүгүнкү күндө аймактарда жүзөгө ашырылууда. Мисалы, Костанай областында алардын ичинен 7 ишке ашырылган. Эң кызыктуу жана кымбат баалуусу болуп, органикалык калдыктарды биогазга айландыруучу комплекс эсептелет. Ал электр жана жылуулук энергияларын өндүрүп, катуу жана суюк жер семирткичтерин иштеп чыгарат. Көпчүлүк долбоорлор азырынча өз кезегин күтүшүүдө. Бирок алардын майнаттуулугу абдан жогору болгондуктан күтүү менен чыгымдар өзүн актаарына шек жок.